Түштүк Корея 2 күндүн ичинде коронавирустун 3-чү ири учугу болуп калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Түштүк Кореяда жаңыдан 87 адам коронавирус жуктуруп алды. Жалпы вирусту жуктуруп алгандардын саны 433. 3 күн мурун Түштүк Кореяда вирусту жуктургандардын саны 50 болчу. Коронавирус оорусу тууралуу маалымат 2019-жылдын декабрь айынын аягында чыга баштаган. Анда Ухан шаарында белгисиз өпкө оорусу жайыла баштаганы айтылган. Вирус адамдарга базарда сатылган деңиз азыктары жана жыландар аркылуу жуккан деген версиялар айтылып келет. Дарыгерлер оорунун вирусу адамдан адамга жугат деп расмий билдиргенден тартып, дүйнө жүзү боюнча бул коркунучтуу вируска каршы ар кандай алдын ала иш-чаралар жасала баштады. Булак Супер KG. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коркунучтуу вируска каршы бардык өлкөлөр тез арада мобилизация болбосо коронавирустун жайылышын токтотууга чама жаркы жетпей калаарын эскертти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Бул вирусту кармап турууга мүмкүн болгон фазадабыз, бирок күн санап бул мүмкүнчүлүк азайып баратат, деди Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебреусус. Белгилей кетсек, Кытайда жайылган коронавирустан учурда каза болгондордун саны 2345ке жетсе, ооруну жуктургандардын саны 76 миңден ашты. Ошол эле учурда 20 659 адам ооруканадан дарыланып айыгып чыккан. Эске сала кетсек, Кытай бийлиги 2019-жылдын 31 декабрында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгонуучу коронавирус nCoV 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыялашкан. Булак Назар Ньюс KG. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1997-жылы туулган Сыдыман расалык этностук улуттук диний же региондор ортосундагы кастыктуу козутуу боюнча шектүү катары кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган эле. 21 февралда блогердин апасы Махамат Молдомусаева президентке кайрылуу кат жазып, баласына эскертүү деле жетиштүү болмок экендигин айтып, баласы үчүн кечирим сураган. Учурда бул кайрылуу социалдык тармактарда талкуу жаратууда. Төмөндө апанын сөзү өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден башка кайрылуучу арга жок калды. Биринчиден, сиздердин алдыңыздарда, жалпы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сураймын. Сизге кайрылуумдун себеби баламдын соттук ишине адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду өтүнөм. Мен Элмир Сыдымановдун жалгыз бой апасы болом. Балам Инстаграмда Сыдыман деп катталып блогерлик иш алып барчу. Анын блогерлик менен алектенүүсүнө мен такыр туура көрбөйм. Балам катуу жаңылып алды. Ал жаштыгы менен өзүнүн эмоциясына ээ боло албай, анын баракчасына катталган хейтерлердин сөгүнгөн комментарийлерине жооп берем деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган. Балам ошол эле күнү сөздөрү хейтерлерге даректелгенин, жалпы түштүк элине эмес экенин тактап кечирим сураган. Эми Элмир кылмыш кодексинин 313 беренеси менен шектелип, 7 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн деп жатышат. Видеону көрдүм. Сөгүнүптүр, өз оюн айтыптыр. Бирок эч кимди аймактык кастыкка жаратууга өгүттөбөптүр. Балама болгону түшүндүрүү иштери жетиштүү. Менин акыбалымды түшүнөсүз. Эненин жүрөгүн эске алыңыз. Элмир үйдүн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Сураштырсаңыз тез ынанасыз. Биздин жашоо шарт өтө оор. Элмир өзү жаш бала болгону менен биздин үй бүлөнү камсыз кылган жалгыз ушул бала. Балам кичи-бейил, өзүнүн жардамын аябаган, салымы түз адам. Айтмакчы, балама издөө салынган милиционерлер бизге айткан эмес. Балам Алматыда болчу. Үйгө укук коргоочулар келишип, балаңыз бизге жолугуп кетсин деп эле билдирген. Балама өздөрү дагы телефон чалып 17 февралда келдешиптир. 17 февралда Элмир Бишкекке өзү келди. Анан ошол күнү милиция бөлүмүнө балдар менен чогуу барып, ал жерден аны алып калышыптыр. Тергөөгө эч тоскоолдук жараткан жок. Эртеси 18 февралда Элмирди кое бербестен 2 айга камап коюшту. Баламдан башка менин таянаар кишим жок. Мен анда-санда аш-пузчу болуп иштечү элем. Эми жумуштан дагы айрылдым. Азыр мен сыртка чыга албай калдым. Элдин бетин карай албай калдым. 3 балам тең февралдын башынан бери кооптонуп мектепке барышы элек. Балам адам өлтүргөн жок, уурулук кылган жок, эч бир адамдын ден соолугуна зыян келтирген жок. Анын айткан сөздөрүндө эч кимди касташууга дагы чакыруу болгон жок. Болгону өз оюн сөгүнүү сөздөр менен айтты.
Эфирден сөгүнгөндүгү үчүн 7 жылга соттоо бул өтө адилетсиз. Элмирдин эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан болом. Мен дагы түштүктүкмүн. Муну менен Элмирдин элди экиге бөлөйүн деген ою болгон эмес экенин баса белгилейм. Сиздерден терең өтүнөрүм. Эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, Элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү экенин эске алып, катардагы жарандын өнүн уккан Айкөл эл башчы катары адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду терең өтүнөм, дейт блогердин апасы Булак Назар Ньюс KG. Алматыда союкулар кармалды. Арасында кыргызстандык кыздар бар. Бул тууралуу Казак маалымат булактары жазып чыккан. Маалыматка караганда, Казакстандын Алматы шаарында союкулук менен алектенген кыздарды аныктоо үчүн рейд өткөрүлгөн. 10 күндүн ичинде полицияга 183 кыз жеткирилген. Алардын 6-оо Кыргызстандын жарандары экенин Алматы шаарынын полиция департаменти кабарлады. Жыйынтыгында мейманканалардын ээлери жоопкерчиликке тартылып, 58 адамга айып салынган. Кармалгандардын арасында Россиянын, Өзбекстандын жана Украинанын жарандары да бар экени айтылат. Маалыматта Булак Назар Ньюс KG.